Тоойбек Үсенович, айдоочулук көлүк боюнча дагы ошо биздин таксист жигиттерибиз көп. Ошолор боюнча да кыскача айта кетсеңиз, текшерүүлөр болуп атат дегендей. Айдоочулук күбөлүктөр боюнча Кыргызстандын жараны азыркы учурда данное время Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү 10 жылдык мөөнөтү бар күбөлүк менен перевозка пассажиров, таксиде башка жумуштарда айдоочулук күбөлүк колдонуп иштесе болот. Же болбосо Россиянын мамлекеттик жанагы ГИБДД бөлүмдөрүнө келип экзамен тапшырып водительское удостоверение российского образца алып алат. Анан Кыргызстандын жарандардын көптөрү айдоочулуктун чеги жок мурдагы күбөлүктөр менен келип атышат бизге суроолор менен. Алар жараксыз. Анан ушул жерде Москвадан, элчиликтен же башка жерден айдоочулук күбөлүк алабызбы деп да суроолор келет. Ала алышпайт. Алар өздөрү гана барып Кыргызстандан жол кыймылынан жана ГАИден барып алса гана болот. Бул жерде айдоочулук күбөлүк берилбейт. Демек, Россиянын айдоочулук күбөлүгүн албай деле кыргыз правасы менен иштеше берсе болот экен. Азырынча болот, эч кандай чек коюлган эмес. Ошо көп. Эгер Россия Федерациясы законун өзгөрткөн болсо, анда официалдуу сайттардан, элчиликтен, миграция кызматынан кабар алып, билип тактап алса болот. Чоң рахмат.